мына кечээ мен кечээ мына Садат Нуркожоевго буга чейин сунуш киргизгенмин. Конституциянын деген 10 январга киргизбеш керек. 10 январга болбойт. 10 январга 3 гана вопрос, 2 вопрос киргизсин. Президент системабы же парламенттики? Анда мандатныйбы же болбосо партиялык системабы? Ушул эки курултай керекпи же керек эмеспи? 3-4 болсо киргизгиле дедилер. Мына ошол сунушубузду кечээ кабыл алдык. Кудай буйрса, конституцияга кирбейт. Конституцияны шашпай кийин талкуулап алат. Жаңы парламент келгенде талкуулап алат. Мына ошон үчүн азыркы Отунбаева баштаган, Текебаев баштаган бийлик, алар чоң адамдар. Отунбаев президент болгон. Алыстан туруп, курулуштар катышып алып туруп, энподай болуп туруп, кыйкырып аткандан көрө, наоборот азыркы бийликке келип, улуу адам катары, эжеке катары, мамлекет башчысы болгон адам катары келип, айланайын Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршаевич, айланайындар. Сен угуп койгула, мен эжекени болом, мурдагы президент болом деп таткан диалог өтүп, аларды тияктан туруп алып, баткакчып алып каралабай. Келип отургула жайланан, менин чектерим болосуңар. Бул жерде момундай кылган, бул жерде момундай кылган деп бир түзүүчүлүк иштерин жасаш керек да. Анан бир эл боло кошулуп алып, терөбүзгө барып алып, бир көчөдө жүргөн адам катары кыйкырган туура эмес деп ойлойм.